Кара суу базарында иштеген айымдарга аялдардын эл аралык күнүнө карата сый көрсөтүлдү. Иш чаранын жүрүшүндө бул жерде эмгектенгендер өз көйгөйлөрүн айтып, базарды өнүктүрүү аракети көрүлүп жатканы белгиленди. Азыр соодагерлердин отурган жерине жаан жаганда суу кирип, электр чубалыклары да эскирип, кооптонууну жаратууда. Ошондой эле контейнерлер башаламан жайгашып, өрт өчүрүүчү унаалар кире турган шарт жок. Мындан улам алдыда базардын аянты такталып, курулуш башталары белгиленди. 20 жылдан ашык убакытта соода кылабыз. Анан мына ушу үстүлөрүбүз жамгыр жааганда мына чекелерден бүт жамгыр өтөт. Жутон немелерди биз нормальный төлөп келебиз ушу малга чейин. Анан эми ушул элдин немеси. Ушул бар жок өзүңөр деле көрүп турасыңар. 20 жылдан бери ушу базарда тиричилик кылып иштеймин. Качанда мана 10 жылдан ашып калды, үстүбүз ачык, жабылбайт. Аммы кыштаям кыйынчылык, жазында мана үйдөн алып келип ар кыл латаны басып отурабыз. Биздин план боюнча мына азыр кышка чейин аз эле убакыт калат да, сезон бат өтүп кетип атат. Бир 2 айдын ичинде буюрса биз ушу документтерибизди, кагаздарды дайындап алсак, тактап алсак, бул жерибизди, базарыбызды мына госрегистрге официально каттап алсак, кызыл китеп госактысын алып алган турсак, бир 2 айдын ичинде биз уже сразу стройканы баштаганга даярбыз. Капитальный стройканы биз баштайбыз буюрса.